Садыр Жапаровдун жылдызы жанып турат. Баарыбыз эле байкап турабыз. Ар түрдүү ушактарга анча деле мен көңүл бура бербеген инсанмын. Портфель бөлүштүрүүдө алар башы бириге алат экен. Парламенттик башкарууда парламент башкарды десек, бул туура эмес. Мындайча айтканда бизде президенттик башкаруу болгондой эле сезилди. Кудайдан деле коркуш керек да. Менин астыма бир дагы киши келген жок. Мен чоң адашкан экенмин. Эмне үчүн дегенде, көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Төрө мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биз эми айлантып терентип отурбайлы, суроону түз эле жактан баштайлы. Мына биздин көрөрмандардын кайрылуусу боюнча бүгүн сизди чакырдык. Анткени социалдык сетте көптөр эмне үчүн ал киши түз жооп бербейт, эч качан эфирге чыкпайт деп жатышат. Сиз чындыгында эле мындай эфирден, пиардан алысыраак жүргөн адамсыз. Ага карабастан сиздин артыңыздан бир топ мындан мурун деле бир сөздөр айтылып келет. Ал эми бүгүнкү күндө коомчулуктун бүйүрүн кызып жаткан бул Курманбек Дыйканбаевдин камалышы жана ал кишинин ошол жерде сурак берип жаткан жеринде сиз жөнүндө дагы айтылган, сиз жөнүндө дагы көрсөтмөлөр берилди деген бүдөмүк ойлор кээ бир массалык маалыматтарына чыгып кетти. Бирок эч жерде ачык айтылган ойлор жок. Ошол боюнча коомчулукка азын улак сөз кылып кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Өзү негизи Курманбек Дыйканбаев Төрөбай Зулпукаровго көрсөтмө бериптир деген сөз бул мага берилбеш керек эле да. Бул ошол укук коргоо органдарына же адвокаттарына берсе жакшы болмок да. Мен өзү негизи бул ошол 7 миллион сом алыптыр, тигинде болуптур, мындай болуптур деген сөздөрдүн баарын социалдык сеттерден, массалык маалымат каражаттарынан окуп калдым да. Ошондуктан мен ойлойм, бул туура эмес маалымат. Фейковый маалымат деп коебу. Анткени ошол бир фейковый маалыматты таркатып коюп, артынан Төрөбай Зулпукаровду жаман көрсөтөбүз деген эме кызыктар адамдар болсо керек. Анан биз өзүбүз саясатта жүргөндөн кийин ар түрдүү ушактарга анча деле мен көңүл бура бербеген инсанмын. Өзүм дагы баягы конфликтсиз адамдар деп коет го. Ошого аракет кылам да. Ошондуктан эми убакыт келет, бүгүн тергөө жүрүп жатат. Ошондуктан кичине ашыкпай, шашпай туруп турса, анан кийин баары ачыкка чыкса керек. Ал нерсени баягы туура эмес маалыматтарды таркатуунун аркасында кимдер турары дагы белгилүү эле болуп калат да. Ошондуктан мындай болушу таптакыр мүмкүн эмес. Көрсөтмө берүүчү. Ал эмне үчүн дегенде бул маселе жок маселе да. Сиздин ошол шайлоодо болуп өткөн Биримдик партиясынын катарындагы алдыңкы алтын тизмеге жазылган кандидаттардын акчасын доолап, бүгүн артыңыздан ээрчип жүрөт деген дагы маалымат чыгарышты. Биздин партияда алтын мандат деген болгон эмес. Алтын мандат деген болгон эмес. Ошондуктан баягы мындай сурап, доолап келиши мүмкүн дагы эмес да. Эми Кудайдан деле коркуш керек да. Менин астыма бир дагы киши келген жок. Эмне үчүн дегенде, баягы ошол каржы маселесине түздөн түз баягы жооп берген эмесмин. Анан кийин биздеги ошо каржы маселеси жалпы баягы Борбордук шайлоо комиссиясына ким канча акча төккөндүгү жөнүндө отчеттору толук бар да. Ошондуктан ар бир райондордо өздөрүнүн фонддору болгон. Ошол штабтарына ошол акча каражаты баягы ошол мыйзамдуу эле кеткен десем мен жаңылышпайм да. Ошондуктан ар бир райондун, ар бир региондун баягы фонддору кандай каржыланганы менде толук маалымат жок. Бүгүн бардыгыбызга бүдөмөк ой жараткан конституциялык реформа. Ошол жердеги өзгөртүүнү сунуштаганда эл өкүлдөрүнүн арасынан сиз ага макулдугуңузду берген жоксуз. Макулдугун берген тарап көп, ал эми бербеген тарап аз. Ошо бербеген тараптын пикири биз үчүн кызыктуу. Эмне себептен деген суроо менен. Биз президенттик башкаруу системасында да жашап көрдүк. Андан кийин парламенттик башкаруу системасында жашап көрдүк. Эл таразы, эл сынчы дегендей, бул маселени ошол элибиз чечип бергенден кийин, андан кийин баягы конституциялык кеңешме анан мамлекетибиз үчүн элдин тандаган тандоосуна карата ошол баш мыйзам жазылыш керек да. Бул баш мыйзам бийлик менен ошол жалпы элдин, мындайча айтканда,
макулдашуусу десек болот да. Ошондуктан буга өзгөчө карабасак болбойт да. Ичине киргенден кийин бир баягы ар бир статьясына беренесине ички маани маңызына жалпы элибиз анча маани бербей калат да. Ошондуктан бул тандап алуу, элдин каалоосун билип алуу бул туура эле го деп ойлоп турам азыр. Элдин оюна салыш керек э. Сиз ушул жерде ичинде ошол казанда чоо кайнаган адам катары, инсан катары ушул парламенттик башкаруу биздин өлкөгө кандай деп ойлойсуз? Биз чындыгында эле биз болдукпу парламенттик башкарууну өз жүрөгүбүз менен сездикпи ошол нерсенин бизге керек экенин же керек эмес экенин, же ооз менен айтылып эле анан кайра эле деген бир кишиге баш ийип, бир кишинин башкаруусуна моюн сунуп жатканыбыз белгилүү болдубу? Сиз ошону жакын билген киши катары коомчулукка эмне айтып кетет элеңиз? Парламенттик башкаруу системасында жашадык десек, биз жаңылышабыз да. Ошондуктан биз өзүбүздүн, мен мурда оюм дагы ушул болчу. Биз келечекте ошол партиялардын саны азайса, анан кийин апайыча жана бийликти колдогон адамдардын мындайча айтканда партиясы болсо деген, Американыкындай, өзүңүздөр билесиздер, республиканецтер менен демократтар дайыма баягы бийликти шайлоо жолу менен алмаштырып башкарып келип атпайбы? Ошондой болсун деген ой пикир болду эле. Мен чоң адашкан экенмин. Эмне үчүн дегенде, бизде Кыргызстандын менталитети же болбосо кыргыз саясатынын арасында шайлоого чейин саясий күчтөрдүн биригүүсү мүмкүн эмес экен да. Мындайча айтканда амбиция деген чоң нерсе. Анан кийин саясатчылар баягы кээ бир учурда партиянын лидерлери же болбосо ошол саясатчылар өздөрүнүн өтө ашыкча баалап алганы бул тоскоолдук болот экен. Бирок ошол эле учурда кече өзүңүздөр билесиздер, 6-октябрдан кийин портфель бөлүштүрүүдө алар башы бириге алат экен. Бийликти бөлүштүрүүдөчү. Ошон үчүн бул окуялардын баарын көрүп туруп мен ойлодум да. Анда биз шайлоого чейин парламенттин сыртында бириге албай турган болсок, анда ошол парламентке кирип туруп ичинен биригүүгө мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Бирок ошол ичинен бириккен учурда саясий ой пикирлер өтө көп болот дагы. Анан кийин өкмөттүн туруктуулугу начарлайт. Мындайча айтканда, жалпы экономикага бул түздөн-түз таасир берип турат да. Ошондуктан баягы 3%га түшүрүү боюнча мен өзүм макул болдум да. Жогорку кеңештин депутаттарынын дагы ошол өтмөнү бар жерде 3%га түшүрүү боюнча туура болот экен деп ойлоп калдым. Эми негизи парламенттик башкарууда парламент башкарды десек, бул туура эмес. Мындайча айтканда, бизде президенттик башкаруу болгондой эле сезилди. Бирок ошол эле учурда парламенттин ичиндеги фракциялардын дагы, фракциянын лидерлеринин дагы таасири өкмөткө карата аткаруу бийлигине түздөн-түз болуп турду да. Ошондуктан жалпы президент өзүн жалгыз каалагандай калчалды десек дагы жаңылышабыз. Бирок парламенттин ичиндеги фракциялар сунуштайт өкмөткөчү. Бирок ошол эле сунуштаган министрлери өзүнүн фракциясынын жетекчисин укпастан ошол президентке, анан кийин жалпы баягы арбитрлик кылып турган саясий күчтөргө тез эле баш ийип калгандарын биз көрдүк да. Ошондуктан башкаруу системасы бул конституцияны өзгөртпөш керек деген өзү туура эмес. Өзгөртүү, толуктоолор бул сөзсүз керек. Болуш керек, конституция өзгөрүү болуш керек. Кандай түрдө болуш керек? Буну келечек көрсөтөт. Анан элдин тандоосуна карап туруп, анан ар бир бийлик бутагын, ыйгарым укуктарын так даана көрсөтүп коюуга аракет кылышыбыз керек да. Кыргызстан өтө оор кырдаалга туура келдик. 3 жолу ушундай бир төңкөрүш болгондон кийин биз эми ойлонушубуз керек. Келечекке өзгөчө көңүл бурушубуз керек болуп атат. Эл аралык мамилелерди да оңдош керек. Эл аралык мамиле качан оңолот? Кыргызстандын ичинде күчтүү, мисалы үчүн саясий күчтөрдүн башы биригип туруп, баары келечекти бирге ойлоп, туура кадам таштаган.
Мына жогоруда айтып кеттиңиз, ошол биз бир жана конституцияга өзгөрүү киргизүү негизи өзү бул туура нерсе деп, ошо өзгөрүү кирип туруш керек деп. Мына бүгүн ошол өзгөрүүнү киргизүүдө эмнегедир бүт баары эле Садыр Нуркожоевичту күнөөлөп, ал өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн баарын өзгөртүп жатат деп бир дагы пикирлерин айтышууда. Негизи эле ошол бүгүнкү бараткан талапкерлердин арасынан сиз көрө алган келечекте ушу Кыргызстанды алдыга алып кете турган бир талапкерди өзүнчө бир бөлүп айтып бере аласызбы, же сиздин ал талапкерлердин арасында бир топ талапкерлерге ишенич көрсөтүп турасызбы бүгүнкү күндө? Эми Кыргыздын кыйын жигиттери эртеңки мамлекеттин тагдырына жоопкерчиликти алам деп белсенип чыгышты да. Мен бүгүнкү кырдаалда ошол президент болом деген ар бир Кыргызстан жаранын азаматтар деп мен айта алам. Жалпы жонунан, Жалпы. Мен үчүн дегенде баягы мындай күчтүү күрөш болот. Бирок негизгиси президент болом деген киши өткөн чакты бир кылчайып эгерде карай турган болсо, анан кийин бул деген өтө оор, ошондой эле бүгүнкү оор кырдаалдан алып чыгып кетүү дагы андан дагы оор экени көрүнүп турат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун жылдызы жанып турат. Баарыбыз эле байкап турабыз. Анан кийин мамлекетти келечекте башкарып кете алам деген жигиттерибиздин баарын эле көрүп турабыз да. Ошондой эле Мадмаров дагы бүгүн Адакан Мадмаров дагы өтө күчтүү баягы негизги атаандаштыкты түзө турган инсандардан бири. Анан кийин мына Улукбек Тойчубаевич Кочкоров, ал эгерде мүмкүнчүлүгү болуп баягы келип калса мамлекетти башкарып кетүүгө жалпы кыргызстандыктар да ишенип эле турат да. Каныбек Иманалиев, Канат Кедейканович, Каныбек Иманалиев, мындайча айтканда Калмаматов өзү мына акыркы күндө жалындуу сөздөрдү сүйлөп, баягы жаштардын башын бириктирип, каттуу аракет кылып атат. Мен мындай ийгилик каалайм. Кимиз утуп келсе дагы биз бир нерсени билишибиз керек. Ошол лидердин тегерегинде жалпы кыргызстандыктардын башын бириктирүүгө аракет кылышыбыз керек да. Андай болбой турган болсо биз дайыма баягы саясий оюндардын курмандыгы болуп жалпы элибиз калбаш керек да. Ошондуктан бизде башчыны сыйлоону үйрөнүүнүн бир учуру келди окшойт деген бир сөздү айткым келет да. Ошондуктан келечек жакшы болсун, шайлоо адилет өтсүн, азаматтарга ийгилик каалайбыз. Анан кийин ушундай бир жүрөгүндө жалыны бар баягы жигиттерибиз, кыздарыбыз мына аракет кылып атат. Ким ийгиликке жете турган болсо, жалпы кыргызстандыктар колдоо алыш керек деп ойлоп турам. Бул жерде көбүнчө тараза эл болуш керек, эл кандай кимди тандап алса, ошонун негизинде ситуация ар түрдүү болуп өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө кээ бирлеринин жылдызы жанып турат. Ошол жылдызы жанып аткан кишилер аягына чейин кандай болот, бул азыр белгисиз да. Баарыбызга эле табышмак. Анан кийин бүгүнкү күндө күчтүү талапкерлер бар десем мен жаңылышпайм. Маегиңизге чоң рахмат, Төрө мырза. Мына бүгүн көпчүлүк бир биздин саналуу депутаттарыбыз, ушул өкмөттүн өкүлдөрүбүз бар. Алар көп эле чыга беришпейт студияга, көп эле элге жооп бере бербейт. Сиз жөнүндө да көп табышмактар бар эле. Ойлойм бүгүн жандырмага чечилди. Сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтып кеттиңиз. Мындан аркада ишиңизге ийгилик каалайм. Өлкөбүздө дайыма тынчтык, жакшылык болсун. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.